Саламатсыздарбы Бишкек шаарынын тургундары жана коноктору. Менин атым Азат. Мен Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасынын баш кадиси болуп иштейм. Мен сиздерге бүгүн Бишкек шаарыбыздагы эң чоң көчөлөрүнүн бири Иса Акунбаев атындагы көчөнү сиздерге маалымат катары тааныштырып кетейин деп чечтик. Биз азыр Иса Акунбаев көчөсүнүн боюнда турабыз. Бул көчөнүн узундугу 13 километрди түзөт. Бул көчө чыгыштан батышты көздөй жайгашкан. Бул көчөдө Иса Акунбаев атындагы көчө эмне үчүн мындай атты алып калганын себебин айтып кетейин. Себеби белгилүү хирург, академиктин атынан коюлган экен. Бул көчөдө кайсыл объектилер жайгашкандыгы тууралуу сиздерге маалымат айтып кетейин. Бул көчөдө социалдык жана маданий спорт объектилери, парктар, бакчалар жайгашкан, көп кабаттуу турак үйлөр жайгашкан. Аларды айтып өтсөк, Гареев атындагы ботаникалык бакча жайгашкан, дене тарбия академиясы жайгашкан, жана ошондой эле улуттук эне жана баланы коргоо борбору жайгашкан. Бул көчөдө дагы Иса Акунбаев атындагы медициналык академиясы жайгашкан. Байтик Батыр жана Акунбаев көчөсүнүн кесилишинде Кыргыз жана Түштүк Корея өлкөсүнүн достук бакчасы жайгашкан экен. Жана ошондой эле бул көчөдө биздин Ататүрк сейил багы жайгашкан. Биздин Бишкек шаарынын башкы генералдык планы боюнча бул көчөнү дагы узартуу каралган. Кайсыл жака десеңиз, бул Кант шаарыны көздөй Ауезов көчөсүнө чейин, батышты көздөй бул Алыкулов көчөсүнөн ары Ак Ордо жаңы конушуна чейин кеңейтилет. Бул көчөдө эмне жайгашкан, кайсыл объектилер жайгашканын тууралуу сиздерге маалымат катары айтып кеттик. Жана ошондой эле бул маалымат сиздерге пайдалуу болот деп эсептейбиз.